9 ele sot jolu sottolgan kişimin. 9 ele. 9 ele jolu. 1484 gün oturgan kişimin. Mana uşul imarattın içinde de meni sottoskan. Yine uşul ele imarattın içinde oşul ele sottor gayra meni aktadı. KGB meni sottogan, biroq KGB'nin giyin meni utup ketken. Menin şeriklerimde banakin daha 6 kişi 800 minge doğu çıkıp KGB tölegenge majbur bolganбыз. KGB'nin tarixinde bu birinci gana jolu. Ошондуктан Карганбек чыккандан кийин Карганбекке тергөө иш козгогон, кылмыш козгогон, соттогон, мыйзамсыз мондай бийликтин курортунда кармап отургандардын бүт баары өздөрү соттолуш керек деп атат. Качанда чейин бир жакта болот. Ошондуктан Кудай буйруса мен баарыңарды ошо мыйзамдуулукка чакырам. Бул жерде ичип жүргөн, тентек сөз айткан, кыйкырган, дегендей мындай адамдарды жолотпогула. Кээ бир кишилер атайын жиберип коет провокаторларды. Бир анан кийин жанагы коңолак анын баарыбызды бузат. Ошондуктан мыйзамда эмне деп жазылган сөз эркиндиги боюнча Эсекен мынакей жалындуу сүйлөдү. Аксакал деп мага сөз берип атасыңар. Кимиңер сүйлөсөңөр да укугуңар бар. Бул 92-93 жылкы жазылган жанагы баш мыйзам конституциянын бирден бир автору мен элем. Биз ошондо эле жазганбыз. Кыргызстанда Манас багабыздын доорундагы эле сөз эркиндиги бар. Манаска дагы катардагы эле жоокери дагы ага тим эле укмуштай айтып атат. Ал эми тарыхта башка элдерде жанагы ханына каршы монда карап койгондорду жок кылган. Кыргыздын улуу мыйзамы, улуу тарых ушундай хан Манаска каршы айтып атат. Ал чыдап атат. Ошондуктан мындан кийин дагы ушундай сөз эркиндиги деген биздин талабыбыз о соттун жыйынканасына киргенде дагы баарыңарды мен ошондой тартипке чакырам, инилерим, туугандарым. Ал эми мыйзамдын чегинде болсок, Кудай буйруса Карганбек баш болуп баарыбыз утуп чыгабыз. Баарыңарга мен ыраазымын. Элик, мамтып, кайраттуу гана кишилер келет мындай жерге. Рахмат силерге.